Ассаламу алейкум достор. Гули Универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздерге борсокко дрож кошпой, жылуу сүткө жууруп, мак кошуп жасаганды көрсөтүп берем. Өтө даамдуу чыгат. Кааласаңыздар, дрож кошуп деле көптүрүп жасасаңыздар болот. Мына ушундай мак кошулган сонун борсокторду жасайбыз. Бизге 800 грамм un, жарым чайный ложкада сода, 400 граммдай сүт, 1 чоң кашыкта сахар, чайный ложкада туз, 30 грамм, 30 миллиграмм суюк май керек болот жана 25 грамм мак керек болот. Биринчи унубузга содабызды, жарым кашык содабызды салып аралаштырып алабыз. Андан кийин тузду салып жана суюк майыбызды куюп, магыбызды салып аралаштырып, азастан сүттөн куюп, аябай жумшак камыр жасап алышыбыз керек болот. Эми колубуз менен мына ушундай кылып камыр жасап алдык. Эми 20 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. 20 мүнөт өткөн соң 3 суала кылып бөлүп алабыз дагы 10 мүнөткө үстүн жаап коюп коебуз. Мен борсокту 3 түрдө жасайм. Азыр сиздерге дагы көргөзүп берем. Мак кошулуп жасаганда аябай даамдуу болот. Камырыбызды жука кылып чайып алабыз. Эгерде дрож кошуп көптүрүп жасасаңыздар, анда өтө жука кылып чайбайсыздар. Дрож кошулбаган үчүн биз жука кылып чаябыз. Эми ушундай кылып кесип алабыз. Андан кийин ушундай бөлүктөргө бөлүп, ортосун кесип алып, бир учун ушундай кылып ортосунан чыгарып алабыз. Бышканда кооз көрүнөт. Коноктошкондо ушундай борсокторду жасасаңыздар, столдун көркүн ачат. Биринчи түрү даяр. Эми экинчи камырыбыз менен атайын кескичтин жардамы менен тоголок кылып кесип алабыз. Эми үчүнчү түрүн ошол эле тоголок кескичибиз менен кесип алып, анан ушундай кылып 5 бөлүккө бөлүп гүл жасап алабыз. Бул дагы бышканда столдун көркүн ачып, кооз көрүнөт. Мына эми 3 түр борсогубуз даяр. Эми бышырууну баштайбыз. Майыбызды куюп ысытып алгандан кийин борсокторубузду салып бышырууну баштайбыз. Борсокко дрож кошпой, көптүрбөй сүткө жууругандыктан борсогубузду жука кылып чаябыз. Жана бышырып жатканда отубузду өтө күчтүүсүнө койбой бышырабыз. Мына биздин даамдуу кооз мак кошулган борсокторубуз даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр достор. Өтө даамдуу болуп чыкты. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.